Айымдар жана мырзалар, ушул 3 бөлмөлүү үйдүн кожоюну менен келишкенибизде $96,000 бааланган. Ал эми биз кеңешип үйдүн кожоюну менен кеңешип ушул 3 бөлмөлүү үйдү $10,000 түшүрдүк. Видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Тагдайреги 20-парсес 128-үйдөн 10-кабатынан 3 бөлмөлүү үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдүн коросу кенен, үйдүн коросуна унаа кирбейт. Үйдүн алдында жер төлөсү дагы бар, унаа токтоо үчүн. Үйдү 24 саат жана 7 күн бою охрана күзөт кызматта болот. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Үйдүн алдында коопсуздук үчүн видео байкоолор тынымсыз жүргүзүлүп турат. Өрт коопсуздугу алдына алынган. Үйгө 99% толугу менен эл жашайт. Тепкичтен жана лифттен көтөрүлүп келгенде 10-кабат сол жака бурулганда биринчи эшик. Үйгө саякат ала турган болсок, эшик брондолгон эшик толугу менен оор темирден. Үйгө кире турган болсок, үйдүн жалпы аянты 103 квадрат метрди түзөт. Үйдүн ремонту абалы орто. Анда эмесе биринчи бөлмөлөргө саякат ала турган болсок, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мынакей күтүү залы аябай кенен экен. Күтүү залы өзүнчө эле бир комнат, бир бөлмөлүү үйдүн ордун ээлеп турат экен. Үйгө келе турган болсок, мынакей 3 бөлмөлүү. Ашканасы да өзүнчө. Эштен кирип келгенде оң жакта биринчи ажаткана бөлмөсү. Ажаткана бөлмөсү менен жуунуп тарануучу бөлмөсү өзүнчө жайгаштырылган. Аристон орнотулган. Мынакей жайгышы ысык суу, музак суу менен камсыздап турат. Желдетүү системасы иштейт. Азыр да иштеп жатат, көрүп турасыздар. Таарат алуу үчүн да ыңгайлуулуктар түзүлгөн. Кафелдери жакшы сапаттагы кафелдер. Мынакей көрүп турасыздар. Суунун агымы жакшы, кол жуучу жайы бар. Анда эмесе кийинки бөлмөлөргө өтө турган болсок, кийинки бөлмөбүз жуунуп тарануучу бөлмө. Эшиктердин сапаты жакшы. Көп жыл болсо да эшиктер дагы деле сынын бузбай, сынынан жазбай турат. Жуунуп тарануучу бөлмөнүн иши дагы кенен. Желдетүү системасы иштейт, потологу бийик. Бул жерге буюм тайымыңызды коюу жайы бар. Суунун агымы көрүп турасыздар. Кол жуучу жайы бар. Кир жуучу машинанын орду да каралган. Учурда азыр адамдар жашап жатат квартирада, үйдө. Кийинки бөлмөгө өтө турган болсок, биздин кийинки бөлмө мынакей ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн терезеси күн чыгыш тарапты карап турат. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кир жуучу машинасы бар, газ машинасы бар. Бирок эске сала кете турган болсок, бул үйгө азырынча газ турбасы киргизиле элек. Калган бардык борбордук коммуникацияларга уланган. Суу, свет, канализацияга уланган. Маңдайыбызда Оштун символу болгон Сулайман тоо. Локация абдан жакшы, Черемушка району. Бул жерде көрүп турасыздар, 12-чи кесиптик лицей бар, бала бакча бар, жеке частный мектеп деп коебузбу, жеке мектеп да бар. Түштөн кийин бул бөлмөлөргө күн тийбейт, салкын болот. Сол жагыбызда жаңы эле түшкөн Ош базары да көрүнүп турат. Мында эмесе кийинки бөлмөлөргө өтө турган болсок, кийинки бөлмөлөрүбүз туш кагаздарды жана потологду жууп тазалоого болот. Кийинки бөлмөбүз бул балдар бөлмөсү болуп калат. Эштен киргенде экинчи бөлмө болуп калат. Айтып кеттик, туш кагаздары менен мынакей абдан мыкты туш кагаздар экен, жууп тазалоого болот. Бөлмөдө ичи абдан кенен. Балдардын орду каралган. Бул жерге сабагын аткаруу үчүн компьютердук жабдуу да бар экен. Чымын-чиркей кирбеш үчүн торчолор тосулган. Терезеси бунуку дагы дээрлик бардык бөлмөнүн терезелери ушул түштүк тарапты карап турат экен. Жылуулук системаларына уланган, мынакей көрүп турасыздар. Кийинки бөлмөлөргө саякат ала турган болсок, кийинки бөлмөлөрүбүз. Ал эмес күтүү залына дагы жылуулук системалары орнотулган. Кышындасы буюрса, абдан жылуу болот. Бөлмөлөр. Кийинки бөлмөбүз уктоочу бөлмө.
уктоочу бөлмөнүн туш кагаздары кара көк түстөгү туш кагаздар. Бөлмөлөргө болгону асма чырактарды кымбат баалуу люстраларды илип алсаңыз эле дайын экен. Үйгө интернет кабелдер да, интернет чогулар да киргизилген. Бул жер балкондун орду болуп калат. Балкондун ордуна мынакей кааласаңыз бөлүп алып, бул жакты онлайн иштей турган болсоңуз, эгер бул жерде бөлүп алсаңыз да болот. Бөлмөнүн терезеси дагы мынакей жогоруда айтып кеткендей эле. Маршруттук каттамдар каттайт, кенен каттайт. Болжол кадам жай дүкөнү болуп калат, эски аталышы. Болбосо 12-чи кесиптик лицей болуп калат. Кийинки бөлмөлөргө өтө турган болсок, сыналгын орду бар. Желдетүү системалары иштейт. Эчтен кирип келгенде сол жакта биздин акыркы бөлмөбүз. Конок күтүү бөлмөсү, конок бөлмөсү. Акыркы үйдүн угловой деп коебузбу, угловой болуп калат, чекедеги үй болуп калат, 2 терезеден турат. Bir terezesi түштүк тарапты, экинчи терезеси күнбатыш тарапты карап турат, мынакей. Терезени ачсаңыз, эки тараптан жел жүрүп турат, шамал болуп турат. Кондиционердин орду каралган, мынакей, кондиционерди орнотосуз, үйгө киргизип аласыз. Локация абдан жакшы локация. Бул жерде Төлөйкөн кичи району. Терезени жаап, аябай шамал жакшы болуп турат экен бул жерде. Айымдар жана мырзалар, ал эми видеобуздун акырында баасына келип токтоло турган болсок, үйүбүздүн жалпы наркы 85 000 акш доллары менен бааланууда. Бир аз түшүрүп бери жолу бар. Оська вариант дейбизби, жагандай дейбиз. Андыктан төмөндөгү номерларга байланышыңыздар, кабарлашыңыздар. Биздин каналды колдоп койсоңуздар болот, ой пикир калтырсаңыздар болот. Эгер үй алат элем же сатат элем дей турган болсоңуз, биздин төмөндөгү номерларга кайрылыңыз. 0779 315 325 номерларына кайрылсаңыз дагы биз сиздин кыялыңыздагы үйдү таап берүүгө дайынбыз.